Кыргыз негизи илгертеден акылман адамдар болгон. Ошон үчүн көп түкүрсө гөл дегенде ушу түкүрүк менен Кудай буйрса Кытайдан карызынан кутулуп кетет окшойбуз. Акчасы барлар түкүргүлө төккүлө. Siz de tükürüp koybaysızlar. Bu. Штрафын ушу кишиден келип алып кетесиздер. Тарткан кишиден алып кетесиз. Мына мыкыш, мына могул стройканы көрдүң бü? Орустарга үй саботаж орай говоритинде. Мына Алмаз досум келди эле Кыргызстандан стаканын көтөрүп алып, мына стаканда дагы эле түкүрүп жүрөт. Орустарда жок штраф десем, стакан таштап коюп эле кайра алып түкүрүп калат. Токтогулова Кулуеванын кесилиши. Знактарды көрүп атасыңар. Машиналар наркы бетинде да, берки бетинде да токтоп турат. Дене знактар турат. Койгонго уруксатын издеген. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бу мен кайрылым жол министрлигине. Бул мен багыт алып бараткан көчө, бул Алыкулова көчөсү. Бул жерде жаңы бир жол түшкөн. Бул жака кирип кетчү. Бул жерде пешеходный переход бар. Айтор акылсыз десек же бир автоунаа тебелегенби, бул жерде канал өткөн, ошо каналдын үстүндөгү темирди бирөө жула кеткен. Айтор эч ким билбейт аны. Мен күнөөлүү дебейм эч кимди. Бул яма 2 жумадан бери турат. Эгер буга бир автоунаа түшүп, бир нерсе болсо, кырсыктаса, буга ким себепкер болот? Биздин водительдерге айыппул саласыңар, очойтуп. Карапайым эле эл кыйналып атат бул жердечи. Жол министрлиги, жол көзөмөлчүлөр ушуну карап койсоңор. Бир президент неге жетсин? Келип президентибизге сөз түзүп атат. Мына 120 депутат бар, арасында 15 депутат бар, молодец, нормально. Чындыкты чыркырата сүйлөп олтурушат. Министрлер не кылып атасыңар? Шуга карап калып, көзөмөл салып, көзөмөлдөп
чара көрүп койгула. Бир темирди алып келип коюш кыйын ушу. 2 жумадан бери турат. Мен 2 жума мурун көргөнмүн буну. Закон бардыгына бирдей иштешин каалайм. Бүтүн кыргыз эли каалайт. Карапайым элге эле түшүк. Азыр буга бир машина түшсө, бунун расходун, бунун чыгымын эч ким төлөбөйт. Мисалы, элди кыйналып атат. Ал бир водитель нарушение кыла турган болсо, очойтуп пул салып атасыздар. Тегиз караңыздар. Эл неге көтөрүлүп атат? Муну жогорку кеңеш өзүңүздөр эле уят болуп атасыздар. Бир президент эч жака жетишпейт. Ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн жумуш ордуңуздар бар. Ошону толук мыйзамдуу түрдө аткарсаңыздар жакшы болмок. Рахмат барыңыздарга. Assalomu alaykum hurmatli qirg'iz elim. Assalomu alaykum hurmatli Prezidentimiz So'ronboy Sharipovich. Sizga men No'l qarindashim turali, dokument turali qayrilayın dedim ele. Aylabız ketkende sizge qayrilip turalım. Sebebi aytarım degenim, No'l jerde qarindashimın pasport alış kerekli. Жашынын өтүп кеткендигине байланыштуу. Карындашымын баласы дагы бар. Кызы. No'l кыз. Ошо кызына дагы метрик алыш керекли. Паспорттун мындай документтери бар. Полный документтери даяр болуп, копияларын өткөзүп, бардык документтерди даярдасак, прописка керек дейт. Bizde tileke karşı bunday propiskaga yüzdün жоктугуна байланыштуу прописканы эч бир жерден кое албай атабыз. Ошондуктан сизден урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден суранып кетерлик. Ушу карындашым Анарбаева Айнагүлгө ушу паспортуна ушу тиешелүү жетектерди айтып бүтүрүп беришиңизди суранат элем. Мен өзү айтып жатканымдын себеби Ош областынын Карасу районуна караштуу Озгур айылынан. Биз убактылуу Карасу районунда квартирада турабыз. Айына 1,5 миңден төлөйбүз. Мына карындашымдын кызы. Бунун дагы No'l жерде документи жүрөт. Кандай десем, азыр айтып кетейин. No'l жерде роддомдон түшкөн гана кагазы, роддомдон чыккан гана. Ошол роддомдон чыккан кагазы менен жүрөт, метрик ала албай атат. Мына кызга 1 жашардан 1 айлык өтүп калды. Карындашымдын мына документтери Анарбаева Айнагүл Кадырбековна, бардык документтер, место жительства, No'l жерде номер 4 формалары, бардык документтери бар. Бардыгы. Ушуну тиешелүү жетектерге айтып, ушул кызга жардам берип коюшуңуздар суранат элем. Мына биздин жол нелер менен тегиздейт көргүлө. Топурактар менен чуңкурлар толтуруп жүрөт. Эртең жамгыр жааганда эмне болот? Мына топурак төгүп нелерге, чегелерге. Өкмөттүн асфальт кылган акчасы жок міне. Toprak менен. Бул сени урушканыма. Бул сени сөккөнүмө. Бул сени өткөндө эшикти ачпай койгонума. Бул сени өткөндө машинада күттүргөнүмө. Бул сени өткөндө илатканыма. Бул сени өткөндө настроенияң түшүргөнүмө. Бул сени өткөндө сапожка алып бербей кой деп тарынганыңа. Бул өткөндө жаман гүл алып берип койдуң деп капа болгонуңа. Өткөндө мен кучактап дебей койгонуңа. Кучактап дебей койдуң го. Мен праттыглоо. Буларды чөнтөгө салам. Мен мананга ишенген эмес эдем, ман карасаңар.
Мындай бургун. Ağımın harmanım aktı ne başınday. Bostuman çalı ve tovaşın. Başkaları da mı var o? Boyu Açı? Олар да ырдатайлы. Ол кайсын ырдайт экен? Bozdatup koysam Karra jorgo bolbosom Kide şanlı geleri Toşetek köyünü Эжени ям ырдатайлы. Секште жаткызгын. Ырдабайт экен. Çatışan tuş boyu kaldı. Masuk kaldı okşaydı. Ana tutçu bitti mana ырдатайлы. Mana tuttum. Ассаламу алейкум достор, автовокзал напротив остановкасында ондай 214 маршрутка 15-20 мүнөттөн бери келип турат. Остановканы тосуп алган, бул жерде такси да турат. Элдер болсо бул жакка чыгып маршруткага отуруп кетип атышат. 214 маршрутка жанатан бери 214 маршруттан экөө кетти. Ушул жерде алар да тосуп турган болчу, ушул маршрутка окшоп. Остановканы тосуп туруп алган. Буларды ким көзөмөлдөйт? Бизде ушундайлар азыр өтө көбөйүп кетти. 214. Бул да 5 мүнөттөн ашык болуп турат. Бул 20 мүнөт болду бул турганына. Остановканы тосуп туруп алган. Элдер бул жака чыгып, сыртка чыгып, машинага отуруп кетип атышат. Бұл остановкабы өзі же бұлардың конечкасы бар. Ассаламу алейкум. Ысык көл облусундагы Бостери айыл аймагында жайгашкан баарыбыз билебиз, Золотые пески алтын кум пансионатынын жанында Американская горка, Чёртовое колесо бар пансионат, Дельфин Делюкс пансионаты. Ушул роликти тарткан айымдын айтымы боюнча, ошол Дельфин Делюкстун канализациясынан чыккан суулар түздөн түз азыр көлгө барып агызылып атат экен да. Бул канчалык чын төгүнүн мен билбейт экем. Бирок ошентсе дагы Ысык көл райондук айлана чөйрөнү коргоо комитети барып текшерип койсо жакшы болмок. Себеп дегенде эртең эле жай келсе адамдар барып түшөт да бул көлгөчө. Канализациядан откачивать этип алып көлгө төгүп атышат. Урматтуу президент, урматтуу Сооронбай Жээнбеков. Биздин сизге кайрылуу себеби мына баткен коррупция жоюлсун. Ай тийген тескейби, алтындай ожон эстейби, алтындай ожон эстесе айрыма баткенге барып койбойбу. Күн тийген тескейби, күмүштөй ожон эстейби, күмүштөй ожон эстесе баткенден күндө бир кабар алып койбойбу. Ушул областын директору Ахмедов Камалды коррупциялык иштери боюнча чара көрүңүз сизден. Алланын жолунда мыйзам чегинде сизден суранабыз. Баткен коррупциясы күрөшүңүздү сизден Алла Тааланын жолунда сизден мыйзам чегинде чечип берүүңүздү суранабыз. Баткен коррупция